Аманатқа қиянаттық қылу бұл чоң күнә. Ассаламалейкум қадірлі достар, қармаған ұрызыңыздар қабыл болсын. Баянымызды баштайбыз. Каналыбызға қаттала кетіңіздер. Урматтуу бир туугандар, адам баласы бұл дүйнөдө жөн эле жашап жаткан жок. Бизге берилген ар бир нерсе бұл аманат. Ден соолук аманат, убакыт аманат, кызмат аманат, элдин ишеними аманат. Тилекке каршы бүгүнкү коомдо эң көп бузулуп жаткан нерселердин бири аманатка кыянаттык кылуу. Аллах Таала Курандын Ниса сүрөсүнүн 58 аятында Аллах силерге аманаттарды өз ээлерине кайтарууну буйруйт деп эскертет. Бул аят бизге абдан чоң жоопкерчиликти эскертип турат. Аманат деген бирөөнүн сага ишенип тапшырган нерсеси. Ал акча болушу мүмкүн, кызмат болушу мүмкүн, же элдин тагдырына байланышкан иш болушу мүмкүн. Эгер адам аманатты туура аткарса, бул анын ыйманы бекемдигинин белгиси. Ал эми аманатка кыянаттык кылса, бул чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аманат жок жерде ыйман жок деген. Бул хадистин мааниси абдан терең. Демек, адам канчалык намаз окубасын, канчалык орозо кармабасын, эгерде аманатка кыянаттык кылса, анын ыйманына чоң доо кетет. Бүгүн аманатка кыянаттык ар кандай формада көрүнүп жатат. Бирөө кызматта отуруп, элдин акчасын туура эмес пайдаланат. Бирөө жумушта жоопкерчилигин аткарбайт. Бирөө бирөөнүн сырын сактабайт. Мунун баары аманатка кыянаттык. Орозо айы бул жөн гана ачка жүргөн ай эмес. Бул ай өзүбүздү оңдоонун айы. Эгерде биз чындап орозонун маңызын түшүнсөк, анда бир нерсени жакшы билишибиз керек. Аллахтын алдында бизден аманат тууралуу суралат. Кызмат берилсе, кантип аткардың? Эл ишенсе, ишенимди актадыңбы? Бирөө сага бир нерсе тапшырса, аны сактадыңбы? Демек, аманатка бекем болушубуз керек. Урматтуу бир туугандар, коомду бузган нерсе кээде чоң согуштар эмес, коомду бузган нерсе ишенимдин жоголушу. Эгерде адамдар бири-бирине ишенбей калса, анда коомдун пайдубалы солгундай баштайт. Ошондуктан орозо айында ар бирибиз өзүбүзгө мен аманаттарды туура аткарып жатамбы деп суроо берип көрөлү. Эгер ката кетирген болсок, бүгүн оңдойлу. Эгер бирөөнүн акысы бизде болсо, кайтарып берели. Эгерде ишеним берилсе, актоого аракет кылалы. Анткени чыныгы мусулман аманатты сактаган адам. Аллах Таала баарыбызды аманатка бекем, ишенимге татыктуу адамдардан кылсын. Орозодо оңололу достор. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Каналга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.